Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин Россияда эмгектенип жаткан мигрант агаларыбыз, эжекелерибиз. Бүгүн мынтип Бакай Ата районундагы дене бою мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жана ошондой эле карылардын биргелешкен үйүнө келип, ошол Россияда эмгектенип жаткан Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук фондунун атынан атайын кайрымдуулук иш-чарасы жүргүзүлдү. Allah'ım kabul kıl dileğim, halsız canımdanı bilesin. Allah'ım har günün süyümün, atыңды айтып соқсын жүрегім. Рызқыны берүүчү жалгыз Алла, касиети Курандын азык жагында, кетсе дагы атагым алыстарга. Келген түлөңөр кабыл болсун, ушулардын батасы тийсин, ишиңер илгери берип, астан иштей бергин. Силерге окшоп мүмкүнчүлүгүңөр көп болсун ушуларга жардам бергенге. Мындан дагы. Москвадагы Мекенчил жаштар канаты. Москвада Мекенчил жаштарга рахмат. Иштерине ийгилик, ушулардын батасы тие берсин. Кудай колдоп, ак жол берсин. Москвада иштеген жаштар канаты жаштарына рахматыбызды айтабыз. Алла разы болсун. Берген кайрымдуулуктарыңарды алды, толугу менен кызмат алуучуларга жетти. Биздин подопечныйларга жетти, подопечныйлар общий 80 киши жашайт жерде. Казыр өзүңөр көрүп атасыңар, мына берген аманатыңарды барып таркатып бердик. Силерге рахмат. Ишиңерге ийгилик, денсаулык. Алла разы болсун. Сизге тотакыңызга рахмат, тотакыңызга рахмат. Жуңа күнгө рахмат деттир. Сатты күнгө рахмат, тоттар рахмат. Рахмат, соңкыңызга рахмат. Алла калбосун. Силерге да ден соолук, ишиңиздерде ийгилик болсун. Оорубаңыздар. Оорубойм. Ден соолукта болуңуз. Өзүңүздөр билгендей, азыркы кырдаалга байланыштуу бул аталган имаратта карантин учур экен. Ишине кирүүгө мүмкүн эмес болгондуктан биз болгон аракетибиз менен кайрымдуулук алып келген нерсе буюмдарыбызды тапшырып берип коюп кетип атабыз. Буюрса ичинде 80 адам жашайт экен. Ошол жашаган адамдарга, Россияда эмгектенип жаткан мигрант агаларыбызга, эжекелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Иштеринде ийгилик болсун, ден соолукта болушун. Кыргыз элим